Манас! 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 Ne? Қақта жүресің? Кухнядамын. Ne? İçpey аны. Таза су ішсің? Өзім сумаңа берсем да. İyi de attın ne? Не? Suya. Не? Sen öyle beni izle atmadın mı? Манас мен іштейін деп чечтім. Жөне қойшы. Баяғыдан не болдың? Тені қылат елем, мұны қылат елем деп отыр. Аз жерде машинаны алдырып қойын дедің ғой. Анда мен бизнес ашайын дегем. Азыр бизнес аша албайт экенмин. Ошо да. Ошон үчүн бир жумушта иштеш керекмин. Эмне жумуш? Билбейм, бир табылган жумушту да. Өзү сен эмне диплом алдың эле өзү? Экономист. Окуй, сен де экономистпи? Ооба. Анда бухгалтер бол. Опыт жок да менде, албайт го. Анда кассир бол. Билбейм. Анда көчөгө чыгып чора сатпайсыңбы? Чын эле. Бирок ал деле кассирге кирет да. Мен акчасы жок эле жумуш иштейин дегем. Сакш, анан эмнеге экономист болдуң анда? Акча кармай албасаң. Эми атам оку деди, окудум. Кайратам акчасын жөн эле талаага кетирипсиң де. Сен өзүң кыйрат окугондой болбойчу. Сакш, мен сага караганда нормальный эле экономистмин де. Билесиңби мен? Көчөгө чыгып, движение кылып, акчаларды нары бери кылып. Билбейсиң? Билем. Эмне кылайын анан мен? Не кыласың? Чыгып, не жумуш тапсаң дагы эртең менен эрте барып, кайра мен келгенче үйдө болуп кала тургандай жумуш тап. Түшүндүңбү? Atın kim dedin? Сайкал. Kançadasın? 23'te. Güven var mı? Ооба, бар. Baldarçı. Жок азыр. Азырынча жок. Turmuşka жақында эле чыктың беле? Ооба, жакында эле чыктым. Качан төрөйсүң? Азырынча төрөбөйм го. Iya. Жакын арада төрөбөйм. Европада жашайсыңарбы? Үйдүн ичинде ит багасыңарбы? Жок, биз мындай кыргызча эле жашайбыз. Мен 5 эркек балам бар. Эркек. Жакында 6-сы төрөлөт. Аялым болсо кыз деп күтүп атат. Мен могу жер менен сезип атам. Эркек болор. Элдердин баары тең эле Кудайдан жалбарып, эркек болсо экен деп Кудайдан сурашат экен да. Биз тескерисинчи. Кыз болсо экен дейбиз да. Укмуш эле өзү адамдар, Байке. Ошондо эмне кылмай болдук? Байке. Iya. Жумушка аласызбы? Мен ойлонуп кеткен турбаймынбы? 6-сы эркек болсо эмне болот депчи.
жетинчи кыз болуп калар балким, Балким. Атың ким эле? Сайкал. Сайкал. 5 баланы эмнеге айттым билесиңби? Жок. Бала качан ким төрөлөт? Биз чечпейбиз, аны тияк чечет. Сен жаңы турмушка чыксаң, анан жакында төрөйүн кетип калсаң, ана мен кайра башка бирөөнү издешим керек да. Туурабы? Мен азырынча төрөбөйм го. Аны сен чечпейсиң, тияк чечет. Тияк. Төрөйм. Төрөйт болушум керек дей бересиңерби? Мен аялым окшо. Эртең сен декретке чыгам деп келип калсаң, мен сага декрет төлөгөндө мен өкмөт эмесмин да, туурабы? Кечир. Ей бала, эмне жатасың? Эмне кылайын апа? Жумуш кыл, жата бересиң болу жок эле. Жумуш жок болсо мен жумуш кылайын. Жумуш толтура, эшикке чыкчы. Мына коро жайын тазала. Квартирада жашап жаман жалкоолуп көнүп бүтүпсүң. Апа, Анда мен кылайын. Мен азыр барып кылып коем апа. Кылып коем да азыр кетип каласың. Турба, азыр кылып бас. Чыгарсаңыз барам азыр. Барам отпойм азыр. Чыгарсаңыз барып калам артыңыздан. Бас, бол тур. Мен азыр барам апа. Бала, бас деп атам. Мына баратам. Чыгарсаңыз баратам азыр. Баратам. Сакыш каяка жүрөсүң? Жумуш издеп. Таптың муну? Жок. Бирisi тажрыйбаң жок экен, бирisi да жаш экенсиң, бирisi күйөөң бар экен. Ушинтип ар кандай шылтоолорду айтып берет экен. Аны койбой. Тамаксачы, кусамаш деп ойлошто. Көрүнбөштү. Чек-чек жыйнап койдум. Жок. Сен негизи эки болуп кеттиң, Жаң келгенде көк жардын полный жерин шыпырып чыкчу элең го. Үйдүн ичин мен карайм. Үйдүн сыртын сен карайсың. Апа! Келиңиңизди карачы. Жаман көптүрүп жибердиңиз да. Манас деп атам. Не? Мен ичмекмин да. Ичесиңби? Коюп берейин аны. Не болду? Кел ич. Иче берейин, мен кеттим. Каяка? Ачка өлгөн атам деп атпадың беле? Жумушка кеттим, курсагым дойду жа. Кайсы жумуш? Сен жумуш таптың да? Таппай эле мен жумушту иштейм го өзүм. Досторуң менен калжаңдап отурганды деле мен жумушка барып келдим деп аласың, эй. Калжаңдабай эле. Мен сага окшоп офисте отургум келбейт мен. Эркин жумушту иштегим келет. Ошондой да болмок беле. Конечно, болуп да. Сайкал, келдиңби? Каякта жүрдүң? Апа, жумуш издеп жүрдүм. Жумуш? Эмне жумуш? Үйдө бош жаптап кеттим. Бизде тачап кеттиңби? Жок, бош жаткандан. Иштесең иште, бирок бирөөсү мага деле кеңешип койбойт белең. Апа. Сак иштейм дейт го. Эми иштейм десе иштейт да. Анан кийин айтпаңыз, катынын үйгө жолубойт анан. Катынын жумуш кылбайт анан тегине мындай деп. Ой, иштесе иштесин. Үйдө отурган тажап аткан турбайбы? Иштесин, акча тапсын. Эркин каалагандай жүрсүн.
апа. Сіз қарсы шықтыңызбы, же мақұл болдыңызбы? Бала сен енді білесің бе? Жоқ ой. Айтып атпаймын іштей берсіңдер. Мен ошаны түшінбей айтпаймын. Düşünmesem düşünmeli koç. Апа. Қойшы, мен ошо өресіз бе? Бірінші бұл жұмыс тапсыртшы. Сіз көрсен анекдот тоғдайлы отауыз. Vita гемодиализ борборунда бардык шарттар талапка ылайык каралган. Бейтапты тейлөө сапаты эң жакшы. Профессионал, өзүнүн ишин билген медициналык кызматкерлер сиздерге сылык мамиле кылуу менен кызмат көрсөтөт. Атайын кичи автобустар менен үйдөн алып, кайра үйгө жеткирүү кызматтары бар. Токмок Бишкек, Карабалта Бишкек жана Бишкектин айланасындагы бардык жаңы конуштар маршруттук чиймебизде камтылган. Биздин дарек Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү 36. Ава мен. Мурат байке сиз бе? Ооба, жок, мен бош элемин. Эртең бе? Канчага барыш керек? 9-га? Макул, мен барып калам. Мейли. Yes. Сайкал. Апа. Ким экен? Мындай эле адашып чалышыптыр. Сайкал. Сайкал. Ой, эме болду. Эмне? Кана Сайкал? Жумуш карайм деп атпады беле, жумуш кетти да. Кыйын го апа, жумуш таба алса. Келиндер башында ушинтип созулуп келет. Андан кийин акырындан тыңый баштайт. Анан тыңгандан кийин эртең эле башыңа төбөгө чап атканын байкабай каласың. Апа, төбөмөн чаптырбайм мен. Өпкөз үзө албаймбы? Апа. Айгерим болсо окууда, Сакиш жумушта. Сиз үйдө жалгыз каласыз бүгүндө эле. Эмне, сен турбайсың да? Мен турам коймун. Үйдөрөмдөчү, бирок кöyдө анча-мынча жумуштар чыгып калса, мен дагы кетпесем. Уж сен эмне жумушуң чыгып калат? Эртеден кечке бошсуң, түшкө чейин уктайсың, анан түштөн кийин кечин эле бир темселип кетесиң. Эмне жумуш? Апа, мен түшкө чейин уктап, мээңди сергитем. Мээң сергигенден кийин сергеп жүрөм. Анан мээң сергиткенден кийин ошого жараша жумуштарды кылып. Айтчы, эмне жумуш кыласың? Эмне? Кетмен чабасыңбы? Кайда кетмен чапкан? Анан эмне? Жер казасыңбы? Кайдагы жер капкан? Апа, сиздерге жумуштарды айтып өткөнсүздөй. Азыр деген эч ким жер казбайт. Азыр движение кылышат чаган. Движение. Бекерчилигиңди эле кабыл ала албайм. Каякта движение биздин кулак мебизди жей бересиң. Апа, сөзсүз эртең эртеп туруп жумушка барыш керекпи? Ошол эле жумуш болуп эсептелинеби? Күндө эртең туруп саат 8-тен 5-ке чейин иштегендер эле жумуш болуп эсептелинеби? Ооба да, ошо да. График менен иштеш керек да. Атаңдай болуп график менен иштеш керек. Эми сиз илгерки адамдарсыңар да, апа. Илгеркидей кыласыңар, а биз жаштар, Бишкекте жана движение менен. Айтчы, анда эмне жумуш кыласың, айтчы. Апа, айтпайм, айтсам сиздин жүрөгүңүз оору болуп бүтөт. Движениялар ар кандай понттор тыйым, тияктан бияктан понттор турат да. Сиз түшүнбөйсүз аны. Тамак жеп андан көрө.
Атың неме эле? Сайкал. Кетип калбат, түшүндүңбү? Ооба. Билесиңби мен эмнеге турмушка чыкканда жумушка алгым келбейт? Эмнеге? Кайненем урушуп атат, күйөөм уруксат бербей атат дей билесиңер дей. Анан кайненең менен күйөөңдүн маселесин чечип берип койсо мен декретке кетип калсам. Мен антпайм. Ой, ошентесиңер ей. Жок, антпайм. Ошентесиң, айтты койду дебе. Мен айтпады дейсиң анан. Ошентесиң. Бар иште. Алло. Алло, Сакиш. Сен качан келесиң? Иә. Жумуш бүткөндө барам да. Качан бүтмөгө эле, кеч келгенде бүтөт. Азыр түш боло элек, Манас. Кантип кетип калмак элем. Сакиш, айтсаң ушундай болмок беле? Мен ачкадан өлөйүнбү? Манас. Кечке чейин ачка өлүп калмак белем. Кеч окуудан калган тамак бар, ошону ысытып жеп ал. Сакиш, мага эмне кечээки тамакты жеп деген атасың ошондо? Билесиң го, мен кечээки тамакты жебейм. Мага мен деген свеж тамак жейм го постоянно эле. Сакиш. Жок, азыр мен буну жесем ичим өтөт да азырчы. Билесиң го, мен ичим өтөт атканын. Манас, иши кылып жаның бакчы. Апам деле бар койду. Жа Айгеримге айт. Не? Холодильникти ачып карасаң бир нерсе бар. Шоро бар бекен? Шоро бар, ошону нан менен ичип ал. Нан жок экен? Нан жок болсо нан сатып кел. Болдучу, Манас. Мен жумуштамын. Сен мага тоскоол болуп атасың. Кайра чала өрбетчи. Чалба мага кайра. Свеже келиндер жумушка алганда ушундай да. Эртең кайненең чалып бирдеме дейт да. Жок, мени апам чалбайт, менин апам. Мына. Постоянно ушундайсың да. Сүйлөшөм апа. О, апа. бала, эмне чукулап жүрөсүң? Апа, курсак ачты деп муз. Жана сайкалда неме акы жүрүп. Жумушта да. Мен батыраак келбейм. Жумушта да кеч келет да. Кечке ачка өлөт турбайм мен ачкадан. Эмне ачка өлмөк элек? Мен бул максым ичип тур. Мен сага тамак жасап бере салам. Өзү апа. Жамыртка жейсиңби жумуртка? Жейм. Өзү сизден башка мен эч ким ойлобойт. Мен ойлогондо ким ойлойт? Сен менден башка ким ойлойт? Болду. Эше өзгөрөткөн иш тазаңыз болот. О, апа. Анан сүйлө. Биринчи күнүң кандай өттү жумуш күнү? Жакшы эле. Айлыгың жакшы эле экен? Ооба, баскан турганга жетет экен. Всё анда. Карыздан кутулап келсиң да менден, Кайсы карыз? Баягы бизнес леди боло калам деп атып банкрот болбодум беле? Ошо карызымды айтып атам.
Андан сен кутулуп бербедиң беле? Конечно, кутулгам. Сен менден кутула элексиң да, туурабы апа? Жок, туура эмес. Сен күйөөсү болгон соң чыгымын мойнуна алышың керек да. Үй бүлөнү бала чаканы эркек багыш керек да. Ошону айтсаңыз, апа. Эмне карайсың бизде? Апа, өзү келин менен кайненечи душман болчу эле да. Тим эле экөөңөр доссуңар го. Ой, эмне душман болмок элек? Ой, жакшынакай эле жашап атабыз го, урушпай, талашпай. Эми душмандыгыңар деген кандай? Тим эле бир сөз айта калсам экөөңөр бири-бириңерди тим эле колдоп коштоп, ошо да, тиги да деп. Биз сени ойлоп атабыз. Рахмат жаным.